Кыргыз гидромет кызматы бүгүндөн баштап өлкөдө аба ырайы кескин өзгөрүп, көпчүлүк аймактарда жаан, кар жай турганын маалымдады. Күн сууктаса эле көмүр кампаларында кезек көбөйүп, кара алтынга болгон суроо талапта өсөт. Учурдан пайдаланып ортомчулар дароо бааны көтөрө калышары да белгилүү. Мындан улам калаадагы айрым көмүр кампаларынан бааларын сурап билип көрдүк. Учурда биз Борбордогу көмүр кампалардын биринде турабыз. Бул жерде 1 тонна көмүрдүн баасы 5300 сомдон жана бир мüşөк көмүрдүн баасы 250 сомдон сатылууда. Сатуучулардын айтымында акыркы 3 күн аралыгында алуучулардын саны өскөн. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына караган бул көмүр отун базасы кара кеченин, кара алтынын шаар тургундарына сатыкка чыгара баштаган. Айта кетсек, былтыркыга салыштырмалуу көмүрдүн баасы дээрлик көтөрүлүп, тактап айтканда былтыр тоннасы 4700 сомдон сатыкка чыккан көмүр быйыл 5300 сомдон сатылууда. Ошондой эле 40 килограммдык бир мüşөк 250 сомдон бааланган. Азыр базада 300 тонна көмүрүбүз бар. Ага чейин азыр уже баштаганыбызга жакында баштадык. 1000 тоннадан ашык көмүр келди. Келип атат, жада жолдо баштаганыбыз бар. Суроо талап мына 2-3 күндөн бери башталды. Аябай. Ага чейин жайрак болуп аткан. 2-3 күндөн бери суроо талап башталды. Ошо 5300дөн Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы элге жардам кылып атат да азыр. Эгер ушу Кыргыз көмүрдүн топ базалары көмүр менен турбаса, частныйда көмүрлөр көтөрүп кетет да, жылдары ошондой сууктачы. Ал эми кампада кезек күткөн көмүр алуучулардын айтымында баанын көтөрүлүшү карапайым калкка оңой туруп жаткан жери жок. Жеткирүү кызматы менен кошкондо капчыкка оорчулук жаралган. Дегени менен жеке көмүр сатуучу жайларга салыштырмалуу бул жерде баа арзан экенин белгилешет. Айтымдарында ортомчулар 1 тоннаны 6-7 миң сомдун айланасында баалаша башташкан. Былтыр жана отборный деп 6 миң сомдон алган. Доставка ошонун ичинде болчу. Ошондо 12 миң сомгочу. А быйыл деген 5300 сом болот бай тоннасы. Еще доставка сайдерный болот 1000 сом. Ошондо деген былтыркыга караганда деген канча 1800 кымбаттап кетет бай. Кымбат эле болуп калат. А мурунку былтыркы көмүр алганда деген канча көмүр алсаң ошо доставканын ичинде болчу да. Машинада кичекейге бир 3 тонналыктан бир 2 жолу эме кылам да, ошондо жол кирем эле кымбат болуп калат меникичи. Көмүрдөн тышкары жол киресине төлөш керек да. Ушуну өкмөт бир анча арзан затты бир эме кылса, пенсионерлерге анча жөлөк дегендей кылып. Эми былтыр инфляция болсо керек да, 4700дөн алгам, а быйыл 5300дөн алып атам. Бирок тиги жеке эмелерге караганда алардык 6000 сом болуп атат, биздики өкмөттүкү, то есть арзан болуп атат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башкы директору Кайрат Маматовдун айтымында, ишкананын чыгымдары артып, карызы көбөйгөндүктөн көмүрдүн баасын көтөрүшкөн. Антимонополдук кызмат бизге 500 сомго кымбаттатып берди. Эмне себептен дегенде, бүгүнкү күндө ачык айтып кетиш керек, Кыргыз көмүр ишканасынын абалы оор болуп турган болчу да. Эмне себептен дегенде, карыздары бар. Буну мен ачык айтам. Эмне себептен дегенде, мурдакы ошо социалдык саясатта биз жүргүзүп атып, ошо көмүрдүн баасын көтөрбөй, чыгымдар болсо ошодон ашып кеткен да. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы учурда ар бир облустарга көмүрдүн баасы бекитилгенин, ага ылайык ал суммадан жогору ашкан учурда айыппул салынарын белгилешти. Аталган кызматтын жөнгө салынуучу чөйрөлөр башкармалыгынын башчысы Сыргак Оморов Борбордо жана региондордо адистер иш алып барып жатышканын белгиледи. Бишкекте 5,5 сом килограмм, 5,5 сомдон килограмм сатылып атат. Андан ашса, ошо айып штраф салынат. Жеке ишканасы болсо 3 миң сом салынат. Юридикалык ишканасы болсо, анда ошондо 13 миң сомго чейин салынат да. Ошон үчүн биздин назар адистерибиз карап, ошону тараз барбы жокпу ошону карап атышат да. Президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн октябрь айына карата маалыматына алайык, учурда эң кымбат көмүрдүн баасы Баткен облусунда 1 тоннасы 10 миң сомго жетип, ал эң төмөнкү баа Нарын облусунда 5800 сомдон сатылууда. Айтурган Жапаркулова, Мурадил Муратбеков, Ньюс ТВ.